28 апрелде Жогорку Кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттык тобу ВИЧ-СПИДке, кургак учукка жана безгек оорусуна каршы күрөшүү боюнча глобалдык фонддун Кыргызстанга бөлгөн гранттык каражатынын пайдаланылышы боюнча маселени караган. Анда депутат Шайлообек Атазов Кемпир-Абад суу сактагычынын Өзбекстанга берилүүсүнө каршы өткөн митингтерге карата Кемпир-Абад кайсы жерде экенин билбей туруп, Кемпир-Абадка гей-парад кылып чыккан деген пикирин айткан. Политклиника медиасы депутат Шайлообек Атазовдун айткандарын анализдеп, кастык тилин колдонуп, Жогорку Кеңештин регламентин бузганын аныктады. 28 апрель Ата журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттык тобунун жыйыны. Гейлерди колдоо деген пунктты окудуңузбу? 4-жерден көрдүк, ооба, туура. Колдоо эмес, аякта профилактика деп жазылып турат болуш керек. Булар эртең кече Кемпир-Абадка чыккан гей-парад кылып, Кемпир-Абад каерде экенин билбей туруп. Булар эртең дагы мамлекеттин талкаланыш үчүн ошол Европадагы ушундай вице-премьерлердин жарымынан көбү гейлер өзү. Ошондой кылган атат кыргыз коомчулугун. Мына жерде отурганына каршы чыгыш керек булар. Былтыр 15 октябрда Ош облусунун Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылында Кемпир-Абад суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы элдик курултай өткөн. Ага Жогорку Кеңештин депутаттарынын жоон тобу катышып, Кемпир-Абад суу сактагычы жана анын аянты Кыргыз Республикасынын менчигинде калсын деген талап айтылган. 2022 жылы 15 ноябрда Жогорку Кеңештин алдында бир канча жарандык активисттер Өзгөндөн келген жарандар Кемпир-Абад суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы акцияга чыгышкан. Аталган акцияда Кемпир-Абад маселесинен башка эч нерсе айтылган эмес. Мындан сырткары Кемпир-Абад иши боюнча жапырт камалган саясатчы, активист, журналисттердин боштондугун талап кылган митингдер өткөн. Ал жерде Кемпир-Абад иши боюнча камалгандарды бошотуу талабы айтылган. Шайлообек Атазовдун Кемпир-Абадка гей-парад кылып чыккан деп айткан сөзү чындыкка дал келбейт. Кемпир-Абад боюнча уюштурулган бир дагы акцияда гей-парад өткөн эмес. Муну менен Атазов манипуляциянын бир канча ыкмаларын колдонгон. Алар дезинформация, калп каралоо, тандалмачындык. Ошондой эле депутат кастык тилин колдонгон. Мындан сырткары Шайлообек Атазов Европадагы ушундай вице-премьер-министрлердин жарымынан көбү гейлер Кемпир-Абадка гей-парад кылып чыккан деген сөзү менен Жогорку Кеңештин регламентин бузган. Регламенттин 141 беренесинин 5 бөлүгүндө эл өкүлү жыйналыштарда сүйлөп жатканда депутаттык этиканын ченемдерин сактоого милдеттүү деп жазылган. Жыйынтык Жогорку Кеңештин эки фракциясынын жыйынында депутат Шайлообек Атазов Европадагы ушундай вице-премьер-министрлердин жарымынан көбү гейлер Кемпир-Абадка гей-парад кылып чыккан деген сөздөрүндө манипуляциянын ыкмаларын колдонуп, Жогорку Кеңештин регламентин бузган жана кастык тилин колдонгон.